Кумтөрдүн көмөгү менен Ысык көлгө 5,5 миллион форель жана сига балыктарынын чабактары коюу берилди. Бул иш-чарага катышкан Кумтөр Голд компаниянын башкармалыгынын төрагасынын орун басары Канатбек Кадыров көлдөгү балыктын санын көбөйтүү үчүн Кумтөр тарабынан буга чейин ар кандай колдоолор көрсөтүлүп келгенин баса белгиледи. Бүгүн 5,5 миллион форель жана сига балыктарынын чабактарын Ысык көлгө кое бердик. Ысык көлдү, анын экосистемасын коргоо биздин ишкананын коом алдындагы негизги милдеттеринин бири. Буйруса бул колдообузду дагы уланта бермекчибиз, деди Канатбек Кадыров. Дагы эле биз иш-чараларды жасай беребиз. Бул чарбага былтыр дагы жардам берип жүргөнбүз. Азыр да жардам беребиз. Келечекте да жардам беребиз. Белгилей кетсек, 2023-жылы Кумтөр Голд компания аянты 1200 чарчы метр болгон инкубациялык цехтин жана балык өстүрүүчү питомниктин жаңы имаратынын документтерин даярдоого 982 миң сом бөлгөн. Бул жылы Актерек дарыясынын Ысык көлгө куйган жерине урук чачуу мезгилинде балыктын эндемикалык түрлөрүн сактап калуу үчүн жеңил конструкциядагы курулуш үчүн 500 миң сом жардам көрсөткөн.